Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Qadırman qalqım, uyutkulu, rızkulu, elim jurtum. İlgerteden aytılgандай, ынтымагы бар элдин бак дөөлөтү зор болот, ырашкерлик жок элдин акыр түбү кор болот. Ошол себептен жалпыбыз азыр ынтымакты туу тутуп, ырашкерликке ыктап, ыйман менен эсептешип, көр пенделик тетир сыпаттардан арылууга ар бирибиз абадай эле муктаж болуп турабыз. Кыжылдашуу жана зулумдукка жол берүү, ушуга окшогон тетири жорук жосундарды жоюп, келечек боюнча жакшы ой толгоого муктажбыз. Келечек жеткинчек муундарга жакшы аманатты таза сактап, аруулап, жакшы таризде өткөрүп берүү бүгүнкү күндөгү адамдардын башындагы эң ыйык милдети болмокчу. Азыркы тапта эң кыйыны ыйманга, илимге, билимге жана туура маданиятка ыктап, жалпыбыз тегиз, төгүлбөй, чашылбай, бир калыпты сактоо бардыгыбыздын атуулуктагы, мусулманчылыктагы жоопкерчилигибиз, ыйык милдетибиз болуп турат. Көр дүйнөнүн кулу болбой, арамдан алыстап, жер бетини гүлдөтүп, ар тармакта адистешүүнү күчөтүп, жаратканга жакындайлы. Улуттук баалуулуктар жалган баалуулуктарга алмашып калбасын. Ар бир нерсени өз нугунда чегинен ашырбай, адебин сактап, мыкты аткаралы. Анын ичинде ошол оюн маселеси, анын ичинде бир нерсени алып баруу, уюштуруу маселеси. Этият бололу, сак бололу, мамилеге так бололу, биздин эгемендүүлүгүбүзгө, биздин динибизге, тилибизге көөнөрбөс кылым карыптык келе жаткан туура шариятка бап келген нарк насилибизге эзели жакшылык каалабаган үчүнчү топтордун азгырыгына түшүп калбайлы. Куранда Алла Таала Маида сүрөсүнүн 5-аятында жалпыга мындай деп жар салат: "Ва та'авану 'алал бирри ват-тaqwa ва ла та'авану 'алал исми вал-'удван." Жалпыңар жапырып тегиз, жакшылык, кайырлуу, берекелүү сооп иштерде жана Кудайга жакындата турган таквачылыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө, жардамдашкыла, кол созгула, ал эми күнөө жана бетпак боло турган, ынтымакты суюлтуп, ыдырата турган жаман жорук жосундардан алыс болгула деп Кудай Таалам атам заманда эле бизге эскертүү берген. Ал эми сүйүктүү асыл пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу сөзүндө, бул хадис имам Тирмизи бизге жеткирип берет, тарыхта таамай калчу сөздөр менен баса белгилейт: "Ва ла тaqata'u", өз ичара мамилеңерди үзбөгүлө. "Ва ла tadabbaru", бири-бириңерге аркаңарды салбагыла, тоң моюндук кылбагыла, сени желкемдин чуңкуру көрсүн деп бөлүнүүгө жол бербегиле. "Ва ла tabaghadu", жек көрбөгүлө, түндүк түштүк деп бөлүнбөгүлө. "Ва ла tahasadu", кызганычка, митаамдыкка, куйтулукка жол бербегиле. "Ва kunu ibadallohi ikhwana", бардыгыңар бир адам ата оонеге барып такалгандай, жараткандын астейдил, жупуну, жөнөкөй, кадырман пендеси болгула. "Ва ла yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas", эки мусулман араздашып ортосунда түшүнбөстүк болуп калса, 3 күндөн ашык таарынып жүрүүгө, мамилесин үзүүгө жол берилбейт дейт. Демек, ошол үчүнчү күчтүн аркасынан кээ бир адамдардын туура эмес, ойлонбой, жеңил ойлуулугунан улам жалпыга, көпчүлүккө көз сүртпөстөн, ага катышы жок болгон адамдарга зулумдук кылбастан, бир эл болгондон кийин, тилибиз, динибиз, маданиятыбыз бириктиргенден кийин, бул мамлекетибизди, журтубузду таза, асыл сактап, кийинки урпактарга жакшынакай узатып берели. Эртең манас атабыздын астында жүзү кара болуп калбайлы. Кудай Таалам баарыбызга жакшылыгын берсин. Ынтымак, ырашкерликке ыктап, өнүгө турган, өсө турган, илимге, билимге маани бере турган ушундай кызыктар өлкөлөрдөн кылсын. Кудайымдын тынчтыгы орногон болсун.